Assalamu алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, жалпы мекендештер. Бүгүн 28 февраль, күнгө карай дүйшөмбү, кайрадан доллар менен рубльдүн курсу өзгөргөн. Тагыраагы 1 доллар 94 сом. Сатып алуу, ал эми сатуусу 97 сом, ал эми рубль болсо көрүп турасыздар, 1 рубль 0,65. Тагыраагы 1 рубль 65 тыйынга барабар болуп калган. Көрүп турасыздар, кээ бир банктарда 70, 75, кээ биринде 0,8 мына ушундай болуп турат. Кайрадан мына ошол курс өткөнкү 3-4 күн мурункудай болуп өзгөрүп турат, көрүп турасыздар. Доллар кайрадан эле мурда 95ке чыгып, анан кийин түшкөн болчу. 88,5, 88, 89 болуп. Бүгүн кайра 94, рубль 0,65. Мына ушундай. Кыскасы, менимче бул санкциялардын эсебиненби же дүйнөлүк Украина менен Россиянын ортосундагы кырдаалга байланыштуу кайрадан эле рубль менен доллардын курсу өзгөрүп турат.